Ар кайсы улуттун ашканасына баш багып, түрдүү азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биргеликте биз Европа ашканасына баш багабыз. Тактап айтканда, уй эти, жашылча жер жемиштер менен өзгөчө тамакты көрсөтөбүз. Андан сырткары десерт катары панкейк же болбосо Америка блинчигин жасалуу жолун мен сиздерге көрсөтүп берем. Демек, биз менен бирге болуп, сөз түрдө бүгүнкү жасалган азыктардын жасалуу жолун үйрөнүп алсаңыз болот. Ал үчүн бизге эмне керектелет? Сөз түрдө тамактын негизги өзөгүн түзгөн уй этинин мындай суп этин пайдаланабыз. Жана ушундай эле жашылча жер жемиштер, ардактуу көрүүчүлөр, бул жерде помидор, болгар калемпири жана ушундай эле көк чөптөрдөн селдерей, көк пияз, укроп бар. Жана биз пияз жана сабизди дагы кошобуз. Эгерде сиз дагы бир башка жашылча жер жемиштерди жакшы көрсөңүз, сөз түрдө кошуп койсоңуз болот. Андан сырткары калираби же болбосо шалгам деп коет. Мына ушуну дагы кошсоңуз болот, түрттү кошсок болот. Негизи эле ушул жашылча жер жемиш менен уй этин айкалыштырып, жакшы бир тамактын жасалуу жолун сиздерге көрсөтөм. Ал эми кийинки биздин десертибизге керектелүүчү азык түлүктөрүн эсиңиздерге салсак, бул жерде сүт 240 грамм жана ушундай эле 200 грамм un, кум шекер, жана ушундай эле разрыхлитель 12-13 грамм, жана ушундай эле 60 граммдай жууган май. Анан соус үчүн кыямды пайдаланабыз. Анда бүгүнкү көрсөтүүнү биз ушул уй этин жашылча жер жемиштер менен бышырып баштайбыз. Эң алгач эле уй этин туурап алабыз. Уй этин алганда дагы узун-узун кылып тураганга аракет жасаңыздар. Негизинен уй этин Кытай ашканасында, уйгур ашканасында ар кандай бышырышат. Бүгүнкү күндө ашканаларда эң көп колдонгон эт бул уй эти болуп эсептелинет. Уй этин туурап алдык, эми болсо досканы сөз түрдө алмаштырабыз. Ошол эле учурда бычакты дагы алмаштырабыз дагы. Биз жашылча жер жемиштерди туурай баштайбыз. Сабизди туурайбыз. Сабизди жукарак тураганга аракет жасайбыз. Себептен эле бул тамак бат эле бышат. Көп убакытты талап кылбайт. Негизинен ресторандарга барганда бул тамакты кардар заказ берет, анан бат эле бышырат да. Ошол себептен биз ушу батыраак бышканга ылайыктуу кылып туурашыбыз керек. Пиязды дагы өтө жука кылып туурабайбыз. Пиязды дагы өтө жука эмес туурайбыз. Себеп дегенде кууруп жатканда жоголуп кетпеш керек. Негизинен эт менен кошо куурганда пиязды көбүрөөк кошкон жакшы. Себеп дегенде өзгөчө даам берет. Сөз түрдө ар бир тамактын даамын чыгарган бул сарымсак болуп эсептелинет. Сарымсактын дагы 1-2 бөлүкчөсүн же болбосо 1-2 тишин дагы кошобуз биз тамакка. Азыр болсо газды жандырып сковородканы коюп койсок болот. Себеп дегенде бир аз кызып турса, бул жактан кууруп, бул жактан туурап жасай беребиз. Биздин сковородкада кызып калды. Эмесе май куюп коебуз. Өсүмдүк майын пайдаланабыз. Керектүү өлчөмдө.
Дал ушул учурда этке бир аз туз сеп койсок болот. Калемпир дагы сеп койсок болот. Бир аз маринадталып турса жакшы. Мындай тамакты жаңы эттен бышырган жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, май кызып калды. Эми эң алгач этти салып куруйбуз. Эт бир аз куурулгандан кийин сабизди салабыз. Сабизди салганыбыздын себеби бир аз каттуураак, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Болгар калемпирди тазалап, мындагы туурап даярдап алышыбыз керек. Үстүрдө азыр бат-баттан эле биринин артынан бирин туурап тамакка кошобуз да. Бүгүн биз жашыл болгар калемпирди пайдаланып жаткан кербезбиз. Себептегенде кызыл түс помидор, сабиз бар дегендей. Ошол эле учурда помидорду дагы ошондой чоң эле формада турайбыз. Пиязды салабыз. Сарымсакты да салып койсок болот. Селдерейди унутуп калбаш керек, чындыгында өзгөчө даам берет тамакка. Организмге пайдалуу, иммунитетти көтөрөт деп айтылат. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул Ош шаарындагы Кут Орда кафеси. Сиз дал мына ушул кафеге барып, туулган күнгө той маарекелерди өткөрсөңүз болот. Же жөн гана барып, азыктанып келсеңиз болот. Азыр болсо, эми биз болгар калемпирин салабыз. Байкайсыздарбы, негизинен Европа ашканасында көбүн эсе ушундай жашылча жер жемиштерди бышырганда бир аз чийкирээк кылып эле бышырат. Себеп дегенде, чийкирээк бышса эгерде аябай организмге пайдалуу деген сөз бар. Ошол себептенби бир аз чийкирээк кылып эле ушундай бышырышат. Азыр болсо, эми помидор менен бул жакта селдерей бар. Селдерейди кошобуз дагы, анан бир аз соя соусун кошуп, бир аз демдеп турсак эле суу куюп даяр болот. Помидорду да салабыз. Селдерейди кошо. Урматтуу көрүүчүлөр, биз тамакка бир аз суу куюшубуз керек, жана ошондой эле соя соусун кошушубуз керек. Туз кошууну да унутпаш керек. Ушул эле учурда бир аз даам бериш үчүн соя соусун кошобуз. Бир аз. Андан сөздү аралаштырып коебуз. Эки мүнөттөн кийин биздин тамагыбыз даяр болот. Тарелкасын жасап турабыз тамактын. Биздин тамак даяр.
Мына көрсөңүздөр болот. Соус менен бишти. Азыр эми биякта даярдалган тарикага салабыз. Жашылча жер жемиштер кошулган уй этиден жасалган тамак даяр болду. Bunday tamakты siz дагы үйүңүздө жасап турсаңыз болот. Кырк грамм сүт, 60 грамм жууган май, же болбосо сливочное масло, разрыхлитель 12 грамм, жана ошондой эле кум шекер болсо 25 грамм керек келет. Анда биз жасоону баштайбыз. Эң алгач жууган майды бир аз эритип алышыбыз керек. Ошону эске алыңыздар. Грамм жууган майды дагы эми мунун үстүнө разрыхлительди кошуп жасалып жаткан десерт бул панкейк, же болбосо Америка билинчиги деп аталып жүрөт. Негизинен эртең менен жаш балдарга, же болбосо жалпы эле үй бүлө мүчөлөрүнө жасап берсеңиз аябай пайдалуу, анан даамдуу десек болот да. Көп аралаштырбаш керек деп калат, себеп дегенде буну бышырганда ичинде мындай көбүкчөлөрү же болбосо бош борпоң болуп, мындай боштукчалары болуш керек да. Мына панкейктин негизги өзөгүн түзгөн азык даяр. Эми биз сковородкада бышырып алсак эле болду. Негизинен панкейк бышырганда май куйбай эле койгон жакшы. Биз ошого карабай бир аз май койдук бул жака. Азыр болсо кызыгандан кийин, жакшылап кызыгандан кийин бир-бирден куюп бышырып алабыз. Ондой үстүндө көбүкчөлөр пайда боло баштаганда биз экинчи жагын алмаштырабыз. Бат-баттан эле бышат, 1-2 секундадан кийин эле экинчи жагын алмаштырышка туура келет.
Ошон үчүн аябай кылдаттык менен карап туруш керек. Биздин десертибиз же болбосо панкейкибиз даяр. Америка блинчиги деп дагы атап койсоңуз болот. Эми муну биз сөзсүз түрдө кооздоп, конокко тартышыбыз керек да. Кантип кооздойбуз? Албетте тарелкага жайгаштырабыз. Чоңудан баштап катмар кылып жайгаштырабыз. Негизинен эске алыңыздар, ысык убагында биринин үстүгө бирин койгон болбойт панкейкти. Сакаят деп айтып коюшат, ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен